Салам, достор. Күн аябай ысыды го. Атам менен апам бизди бассейнге алып келишти. Бассейнге түшкөн аптан сонун экен. Достор, силер сууга түшүү эрежелерин билесиңерби? Анда мен силерге айтып берейин. Сууга түшүүгө сөзсүз түрдө чоңдор менен бирге келгиле. Атаңар же апаңар дайыма жаныңарда болсун. Сууга түшүүдөн мурун атайын куткаруучу кемсел кийүү керек. Колуңарга атайын баллондорду тагып алсаңар дагы ашыкча болбойт. Андан сырткары көз айнек тагынып алганыңар да жакшы. Себеби суунун ичинде ар кандай микробтор көп. Алар көзүбүзгө кирип кетиши мүмкүн. Андан тышкары мойнуңарга ышкырык илип алгыла. Кокус чөгүп баратсаңар, дароо ышкырык менен ышкырып белги берүү зарыл. Сууга түшүүдө эң биринчи кезекте чоңдордон алыс кетпеш керек. Суунун тереңдиги силерди көмсө жалгыз түшпөгүлө. Дайыма ата-апаңардын коштоосунда болгула. Алардан алысыраак сүзүп кетүү абдан коркунучтуу. Сууга түшөрдөн мурун денеңерди сууга көндүргүлө. Алгач сууну кечип көрүп, колуңарды салып, анан түшсөңөр болот. Сууга жүгүрүп барып секиргенде, суунун ичиндеги башка балдардын үстүнө түшүп калгандан абайлаш керек. Сууга түшүп жатканда оозуңарды ачпагыла. Суудагы жаман нерселер оозуңарга кирип кетет. Балдар менен бири-бириңерди сууга чөктүрүп ойногон абдан коркунучтуу. Балдар, сууга түшүү эрежелерин түшүндүңөрбү? 1. Чоңдор менен гана сууга түшүү керек. 2. Өз алдынча алыс сүзүп кетүүгө болбойт. 3. Сөзсүз түрдө куткаруучу кемсел баллондорду кийүү керек. 4. Сууга секирип ойногон, бири-бириңерди чөктүрүп ойногон болбойт. Сууга түшкөндө ар кандай кооптуу оюндарды ойнобош керек. Сууга көпкө чейин түшүп жүрө берген дагы болбойт. Ал эми суудан чыккандан кийин денеңерди атайын сүлгү менен жаап, баш кийим кийүү керек. Суук тийген сыяктуу эле ысык өтүп кетсе да ооруп каласыңар. Достор, сууга көпкө чейин түшүү дагы зыян. Андыктан маал-маалы менен суудан чыгып курганып тургула.